Салам достор, кайрадан эле сиздер менен Сон такси теледолбору. Сиздер менен мен Дайыр Исмадияров жана Алмаз Шер. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сонун такси программасын биз баштадык. Азыркы учурда заманбап технологиялар аябай өнүгүп жатат. Анан биз билбеген суроондор эле телефонго кире калып, интернетке кире калып издейбиз. Ал эми бүгүнкү оюнда биз аны колдонтпойбуз. Телефонду да колдонтпойбуз. Бир гана мээнин жардамы менен эгерде мектепти жакшы окуган болсо, демек анда суроолорго жооп берише оңой болот. Билим деңгээлине жараша акча капчыгына толтуруп кетишет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бир болуңуздар. Себеби дегенде биз берип жаткан суроолорду балким сиздер дагы билесиздер. Анда убакыт созбойлу. Баштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, машинабызды айдап жөнөдүк, демек биздин оюн башталды. Жана бүгүнкү биздин атайын чакырылган коноктор, Сонун такси программасынын коноктору ырчылар. Болгондо дагы фирма, болгондо дагы чет өлкөлүк ырчылардын ырларын өзгөчө катырып ырдаган фирмаштар деп койсо да болот. Айбек Бакытбеков жана Айдик Жумабеков. Ассаламу алейкум. Эки жолу курсуштук. Мандайлар кандай? Мана 185. 183. Жакшы акча утабыз деп. Жаңы ойгонуп турду ошон үчүн 185. Анда энергия жакшы экен да. Анда эмесе бүгүнкү оюндун жол жоболору менен Алмаз Шер тааныштырып койсун. Ооба. Оюндун жол жоболору, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу биздин коноктор, жөнөкөй. Жөнөкөй дегенибиз, оюндун жүрүшүнөн сиздерге болгону гана 12 суроо беребиз. 12 суроо узатабыз. 12 суроону 3кө бөлөбүз. 4 суроодон, 4. Биринчи 4 суроого туура жооп берген болсоңуздар, 400 сом утасыздар. 100 сомдон 400 сом. Экинчи 4 суроого 150 сомдон 600 сом, ал эми 4-үчү соңку 3-үчү соңку 4 суроого 250 сомдон 1000 сом утасыздар. Кто хочет стать почти миллионером деген долбоор экен да. Ким 1000 сом, мисалы 1000дик миллионер болуш мүмкүн, мисалы айтсак болот. Эгерде сиздер 12 суроого тең туура жооп берген болсоңуздар, анда сиздер менен биз супер оюн ойногонго туура келет. Эгерде супер оюнда туура таба ала турган болсоңуздар, суроого жоопту, анда тапкан акчаңыздар 2 эсе көбөйөт. Оюндун жүрүшүндө сиздерге 4 жардам бар. Биринчи жардам жакыныңыздарга чалып сурасаңыздар болот, таанышыңыздар, жакыныңыздар. Анан экинчи жардам токтотуп, унааны токтотуп элден сурасаңыздар болот. Үчүнчү жардам берилген жооптун туура жооптун биринчи тамгасын айтсак болот. Ал эми төртүнчү жардам бир жолу адашканга мүмкүнчүлүк беребиз. Андан башка жардам жок. Телефонду чукуламай жок. Google багиге кайрылмай такыр жок. Инстаграмга кирип, түз эфирге кирип, достордон сурамай, дегеле такыр эле мындай нерселер бизде уруксат берилбейт. Өтө жакшы. Айта кетчүн нерсе, сиздер уткан акча кайрымдуулук иштерине жумшалат. Өтө сонун. Ошондуктан сиздерге ийгилик каалайбыз. Айбек Бакытбек менен Айдик Жумабеков ушунча акча утуп кайрымдуулук фонддо биздин фондубузга салып, анан кийин балким балдар үйүнө, балким карылар үйүнө дегеле кимге акча керек болсо ошол жака жумшасаңыздар, менен бул сиздерден жакшы пайда, жакшы жардам болот. Буюрса, жакты мага, биз даярбыз. Анда эмесе сиздер даяр болсоңуздар, биз баштайлы. Кыргызстандын 1000 сомдук акча купюрасында кимдин сүрөтү бар? 30 секунд убакыт берилет. Сомдук купюралык акчасында Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын. кайдан билдиң деп койсуң. Анда эмесе сиздердин жооңуздарды кабыл алдык. Урматтуу компьютер. Биринчи суроого туура жооп болду. Кийинки суроого төрөлү. Экинчи суроо. Россиядагы мурдагы Сталинград шаары азыр кандай аталат? Россиядагы Сталинград. Так, Питер деген ал деген. Изначально Питер болчу. Ал Ленинград. Ленинград. Ал Ленинград. Значит, Сталинград болсо Москва болот да. Кандай болот? Сталинград Москва негизи. Столица да, Сталинград. Логично ойлонгон да? Логично ойлонгондо. Сталинград деген азыркы Москва болуп калат. Балким жардамды колдонобуз. Баш тамганы ачабыз. Бул жер баш тамгасын ачып коелу. Аны эмесе компьютер баш тамгасын ача турган болсок, баш тамгасы В тамгасы. В. Володя В. Эми ойлонуңуздар. Вдан кеткен кайсы шаарлар бар? Волгоград. Волгоград болушу мүмкүн же Владивосток болушу мүмкүн да. Владивосток деген ал шаар эмес, брат. Шаар эмес да ал. Эме да. Ошондо Ал деген
Регион. Ошондо жигиттер сиздердин акыркы жообуңуздар Волгоград эле болуш керек. Биз сымылда, быймылда, адиктим эмес, кыймылда. Ошондо негизи ички туюмум Вы там Волгоград деген аталышты талап кылып атат. анда эмесе жооп бериңиздер. Анда эмесе Волгоград. Волгоград. Волгоград, ооба. Жообуңуздарды кабыл алдык. Урматтуу компьютер Алмазшер. Экинчи жооп туура. Толкундатасыз. Анда эмесе үчүнчү суроо кезекти берели, азаматсыздар. Үчүнчү суроо мындай. Грузиянын биринчи президенти ким? точно билбейм. Саакашвили болуш керек. Алмашкан эмес. Союздан кийин, Эхи. союз бүткөндөн кийин Саакашвили деген эле фамилиясы эсимде. Атыч. Сосо. Сосо Павлиашвили. Не бар? Атын да айтыңыз. Негизи ушу Саакашвили деген президент бар. Атын негизи фамилиясы Важныйраак. мындай Атынан караганда. керек. Алмаз, биз фамилияны гана кабыл алабызбы? Жок, аты менен жогу. Атын кантип билебиз эми? Балким көчөдөн сурайт. Чалыш керек. Бирөөгө чалабыз балким. Георгий Саакашвили болуп калат, же кандай болуп калат? Георгий. Георгий Саакашвили эмеспи? Георгий Саакашвили эмеспи? Жок. Григорий Лепсти билем, что ал грузин экен. Бро, лепс таппайм. Батыраак. Анда эмесе Көчөдөн сурайбыз. Балким Валерий Меладзеге чалабыз. Валерий. Жок, ал билбейт, эме жакшы билет берки. Сосо Павлиашвили жакшы билет да коебуз. Кел анда. Көчөдөн Могу жерден токтотуңуз. Көчөдөн сурайм. Эл көрүүчүлөр токтотолу, Кайдан эле айта калдым, атын билбейм деп. Фамилиясын айтып, өмүштөн турсам болмок экен, Балким сиз адашып аткандырсыз. Саакашвили болгон да, мне кажется, биринчи президент. Айдик, сиз кошулбайсызбы? Мен билбейм да, просто Сиз ал кезде төрөлгөн эмессиз. Анда мындай, жок болчу. ичинен мындай жүзү өтө акылдуу, мындай көрүнгөн адамдын жанынан токтоп сурап көргөйлүбү? Өтө акылдуу көрүнөт. Внешность обманчива деген Внешность билесизби? обманчива, но бизде убакыт да жок, рисковать этишибиз керек. Улуураак бир адамдын жанынан токтойлу. Точно таксист эмес. Балким таксисттер Балким көп таксисттер сүйлөшүшөт го. Сүйлөшүү жакшы болот. Анда эмесе. Анда эмесе азыр биз эл көбүрөөк жерди издеп баратабыз. Бул жерден токтойбуз дагы, жигиттер сыртка чыгып элден сурашат. Жакында эле бир адамдар менен ушул Темада сүйлөшүп калдыбыз. Грузиянын ошо политикасы жөнүндө мындай эле үстүртөн сүйлөшүп калганбыз. Негизи алмашканбы? Мисалы үчүн Казакстандыкы алмаша элек. Казакстандыкы алмаша элек. Кыргызстандыкы бир нече жолу алмашты. Өзбекстандыкы мына былтыр алмашты. Алгачкы президент. Алгачкы президент Саакашвили. Эмеге жөнүккө чалып көргөйлү, досубуз. Анда эмесе сиздер телефон чалуу функциясын аласыздар, Кимге чалабыз? Биз негизи досубуз бар, өтө көп саякатта жүрөт. Джонни деген мыкты. Кесип боюнча ким? Кесип боюнча биздин кесиптеш. Өтө мыкты ырдайт. Жакында эле Күттүмай деген уникалдуу бир хиттерди жаратты. Анда эмесе ошол Джонниге чалабыз. Джонниге телефонуңузду берейин. 1 мүнөт убакыттын ичинде алгандан кийин санап баштайбыз барбы? Жок. Джонни билиyor. Гудок кеткенден баштап санайбыз. Мен аракет билбейм. Негизи Гудок кетти, громко говоритель коебуз. Кетти. Джонни, бизде биякта долбоор болуп атат. Азыр сүйлөшкөнгө убакыт жок. 40-50 секундтай эле убактыбыз бар. Биякта суроо болуп атат. Грузиянын Грузия өлкөсүнүн эң биринчи президентинин аты жөнү керек болуп атат. Варианттар жок. Варианттар эч кандай жок болуп атат. Ошо 30 секунд калды. Давай. Сен Грузияга барам деген сотпадың беле дейм да? Первый президент, биринчи президент. Батыраак. Эдуард Шеварднадзе. Эдуард дейсиң, эмне дейсиң?
А, Эдуард бе? Точно, брат, точно? Эдуард Шварценеггер, Тамаша, рахмат досым. Рахмат, Джонни. Уақытыңыздар бүтті, анда месе сіздердің жоғыңыздар. Ван Дам Джеки Чанды қойыз. Тамаша. Досыңызға алғашқы дедім, ақырқы жоғыз бұл Арнольд Шварценеггерді қойыз. Тамаша. Эдуард Шварценеггер. Қосыласыңар. Ишенесіңер досыңар. Анткени башка мүмкүнчүлүгү жок. Мақұл. 100% ишенесиздерби? Эми 100% болсо да. Айласы жок. Айла жоктон кеттимай болуппайбы. Анда бизе жоғыңыздар кабыл алдык. Урматтуу компьютер, Алмаз Шер. Биздин атайын чакырган коноктор 3-чү суроого досунун жардамы менен туура жооп берди. Азаматсыздар. 4-чү суроого кезекти берелим. Өтө жөнөкөй суроо. Балким өтө татаал суроодур. Сизге өтө жөнөкөй болушу мүмкүн, бизге аябай толкундуу болот. Сүйүү деген сөздүн синоними. Сүйүүнүн синоними? Сүйүү деген сөздүн синоними. Кыргыз тилинде. Кыргыз тилинде. Махаббат. Махаббат. Синоними да туурабы? Антонимич? Антоним эме? Күйүү. Ажырашуу, талак дейсиз. Талак. Демек сиздердин жоғуңуздар махаббат. Жоғуңуздарды кабыл алдык. Урматтуу биздин компьютер. Барабан. Алмаз Шер. Жооп туура. Азаматсыздар. Негизи сүйүү жөнүндө көп ырдайсызбы же жаратылыш, мекенге болгон көз караш боюнча негизи репертуарыңызда кайсы темада көбүрөөк? Мен негизи өзүмдүн репертуарымда ошо сиз айтып өткөн темаларга бардыгына эле тиешелүү тематикада ырлар бар. Ата журт жөнүндө бар, президент жөнүндө жазабыз. Грузиян президент жөнүндө жазабыз. Анан сүйүү жөнүндө жаш болгондуктан жаш болгонго байланыштуу сүйүү жөнүндө ырларыбыз көбүрөөк. Ошо анан өтө жакшы суроо болду. Жоғуңуздарды кабыл алгандан кийин 5-чи суроого кезекти берсек. Даярбыз. Гиппопотам деп кайсыл жаныбарды аташат? Маймыл? Жок. Ой, гиппопотам. Бегемот. Балким ай болуп жүрбөсүн. Жок, бегемот. Балким жыраф. Бул гиппопотам биз баягы. Балким зебра. Бизде жашайбы алар? Жок. Бизде жашабайт. Африкада. Биздин климатыбызга эч чыдабайт го дейм да, ал адам депчи. Ал адам болбосун. Анда эмесе акыркы жообуңуздар? Акыркы жообуз бул бегемот. Бегемот. Гиппопотам деп албетте бегемот аташат. Сиздар 6-чы суроого батыраак кезекти берели. 6-чы суроо. Кайсыл материкте дарыя жок? Кайсыл материкте дарыя жок? Австралия. Дарыя. Негизи Австралия өтө кургак же өлкө деп билем, мен билишимче пустыня көбүрөөк. Африкачы? Африкада бар да. Эң чоң Нил бар да. дарыя каякта? Африкада да Нил, дарыя, Дарыя, река. Река. Австралияда жок деп ойлойсуздарбы? Америкада точно бар, Амазонка бар. Африкада Нил бар. Евразияда Нарын бар. Тура. Нарын дарыясы. Австралияда? Эмеде бар да, тиги Ледовитый океан же, ой, Антарктика же есть еще. Ошол жерде барбы? Антарктидада. Антарктидада жок болуш керек. Ой, акта деле рекалар бар да. Өздөрүнүн дарыялар бар болсо керек, көзгө көрүнбөгөн. Барып көргөнсүз. Жок, биз биле турган дарыялардан Антарктидада жок болуш керек. Анда эмесе акыркы жообуңуздар? Дарыя либо Австралия, либо Антарктида. Австралияда дарыя жок деп ойлойсуздарбы? Австралия негизинен баягы адамдар менен камтылган десем туура болобу? Материк баягы болгондуктан, обитаемый материк да. Болгондуктан дарыясы деле пайда болсо керек дейм да, эми жер сугарып. Ошондо акыркы жообуңуздар Антарктида. Антарктида. Логически ойлонгондо логика боюнча Антарктида туура болот. Негизи мектепте география сабагынан канча алчусуздар? Сиз 3төн башка баа алчусузбу? Жок, мен негизи баягы
ырдап жүргөнгө байланыштуу мен вообще багылбаш. Таптакыр. Ырдап бүт бар сабактардан 5-6-сы. Анда акыркы жообуңуздар? Акыркы жообуз Антарктидада ойлоп атабыз. Жообуңуздарды кабыл алдык. Анда эмесе урматтуу Алмазшер, машина токтойбу же токтобойбу? Урматтуу биздин катышуучулар, биздин оюнчулар, эгерде сиздер Австралияда жооп бергенде биз машинаны токтотмокпуз. Бирок бул учурда Антарктидада жооп бергенбиз. Азаматсыздар, анда эмесе 7-чи суроого кезек келди. Бисмилла, мен жакшы көргөн Кайсыл жаныбар башын ылдый каратып уктайт? Мен деп коет. Ылдый каратып уктайт? Кайсы жаныбар? Жаныбар. Ойлонобуз логически. Ошол жаныбар точно Австралияда жашайт. Страус болушу мүмкүн. Мен да ошо страус деп ойлойм. Страус башын жерге корккондо башын жерге тыгып алат деген. Андан башка Ал коркконунан же уктайбы ошентип? Кайсыл жаныбар башын ылдый каратып уктайт? Өзү турат да. Өзү турат. Страус эле болуш керек. Башын ылдый каратып. Башын ылдый каратып. Страус. 30 секунд убактыңыздар. Страус деле жатып отуруп уктайт го дейм мен деле. Жерге жатып. Анан кайсы жаныбарлар бар ошо? Башын ылдый каратып. Башын ылдый кылып, өзү туруп алат, ошондой имишпейт. Мен силерге андай багыттарын бере албайм. Багыттарын бере албайм. Жок, башын ылдый каратканда жатып алып ылдый каратабы же туруп алып ылдый каратабы ошону билиш керек болуп атпайбы? Уктайт. Уктаганда значит логически жатат да. Анда бул суроо өтө баягы 200 экен деп коеюн. Балким элдерден сурайбыз. Татаалыраак болуп атат. Бизде дагы кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар колдонууга? Сиздерде баштан муну ачууга болот, элдерден суроого болот, жана бир жаңылганга уруксат бар. Баш тамгасын ачкан. Баштан эле ачып койгон. Анда ачып койгон баш тамгасын. Алмазшер, сизден суранмакчыбыз. Бизге биринчи тамганы Ачкан аны ачып коюпсуздар. Аны жанагы Владивосток. Владивосток. Волгоградда ачтыңыздар. Анда эмесе остановкадан токтотуп койсоңуздар, элдерден сурап келели биз. Ошол функцияны алабызбы? Суроону жакшылап. Кайсыл жаныбар башын ылдый каратып уктайт? 1 мүнөт машинадан чыккандай убактыңыздар бар. Кайсыл жаныбар? Бул эми баягы канаттууларга тиешеси бар го деп ойлойм да, анткени бардык эле Балким бардык эле сүт эмген жаныбарлар Жатып укташат. Жатып жерге жатып укташат да, билишимчечи. Страус деп эле ойлоп атам. Суроону дагы тактап алыңыздар, азыр түшүп сурайсыздар, Кайсы жаныбар башын ылдый каратып уктайт? элдерден сурай турган болдукпу? Ооба. Токтоңго бурууңуз. Страус дей бербейлиби? Жаңылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар турбу? Ооба. Страус деп көрө бербейлиби? Жаңылуу функциясын алып жооп бересиздер, Ооба. Анда эмесе жаңылуу функциясын алышты, Страус деп жооп беришти. Урматтуу компьютер, Алмазшер, эмне дейсиз? Риск. Эгерде биздин оюнчулар жаңылуу функциясын албаганда, жаңылуу функциясы жөн гана өздөрүнө калпалы, бирок алар унаадан түшүп калмак. Булар жаңылуу функциясын алганга байланыштуу. Страус деген жооп туура эмес, мунун жообу жарганат. Жарганат! Бул башын ылдый сал. Бул баягы дуалга жабышып уктайт да. Асылып уктайт. Асылып уктайт. Азаматсыздар, 8-чи суроого жетип келдик. Бишкектеги Кулатов көчөсү белгилүү советтик саясий жана мамлекеттик ишмердин ысымынан аталган. Анын аты ким? Кулатов көчөсүнө келип калдык. Жеткирбеңиз. Иса. Жок. Иса. Бишкектеги Кулатов көчөсү белгилүү советтик саясий жана мамлекеттик ишмердин ысымынан аталган. Анын аты ким? Султан Ибраимов эмеспи? Кулатовдун аты. Кулатовдун аты ким болгон? Аты. Ушуну точно сурайт окшойт. Барып келе калбайм дейсиз. Бул суроону бирөөдөн түшүп сурабаса болбой калды. Бияктан улуу мындай сакалдуу адамдардан сурабаса. Анда мына Держинка парктан эле бир жерден токтотуп алайын. Ооба. Сен буларды Опа. Анда эмесе 1 минут убакыт, убактыңыздар кетти. Чуркадык.
выдающаяся политика, кажется, у нас тут передача. Не знаете, да? Не знаете, да? Ладно, спасибо. Балким кафе кирет. Кафе. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Сонун такси сиздердин кызматыңыздарда. Тез арада такси кызматы керек болуп, кайсыл таксини чакырууну билбей турасызбы? Анда көпкө ойлонбоңуз. Сонун таксини чакырып, каалаган жериңизге жетип алыңыз. Сонун такси кардарларына сапаттуу кызмат көрсөтүү менен чектелбестен, сонун маанай да тартуулайт. Сонун таксинин туруктуу кардары болуңузда YouTube телеканалындагы Сонун такси теледолдоруна катышып, билимиңизди сынаңыз. Суроолорго туура жооп берип, актылай сыйлыктарды жана байгелерди утуп алыңыз. Ошондой эле Сонун таксине бир басуу менен чакыра аласыз. Ал үчүн 3w.sonuntaxi.kg сайтынан Сонун такси тиркемесин уюлдук телефонуңузга жүктөп алыңыз. Мындан сырткары Google Play, App Store тиркемелеринен дагы көчүрүп алсаңыз болот. Сонун такси. Сен каалаган такси. Кусактыңыз. Жигиттер эмне болду? Жооп барбы? Акыркы жообуңуздар. Мага Кудайым Жардам берди. Аны эмесе Ким жооп берди Айбек мырза? Акыркы секундаларда гана, акыркы секундаларда Ким жооп берди сизге? Жалгап суроого жооп алды. Бизге сары футболкачан өтө сакалдуу, өтө акылдуу көрүнгөн жана барып суроону берсем эч ойлонбой туруп эле жооп берди. Ким экен ошондо? Төрөбай Кулат. Сиз ичинесиз, кошуласыз. Кошулам. Балким ал туура эмес жооп берип койду сизге. Ал өтө мындай ойлонбой туруп эле жооп берди. Анткени анын баягы көз карашы боюнча билет деген. Балким ал кошунасын айтып койгон. Кошунасы Төрөбай Кулатовпу? Эми белгилүү политиктерден болсо анда бизде андай аз эле болгон. Аны эмесе сиздердин акыркы жообуңуздар Төрөбай Кулатов. Төрөбай Кулатов. Кабыл алабыз. Урматтуу компьютер Алмаз мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, урматтуу оюнчулар. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасында бул суроого жоопту билип алып, ушуну билбейсиңерби деп тургандар дагы болушу мүмкүн. Сиздердин араңыздарда бирок аракет кылсаң берекет дейт. Демек биздин оюнчулар дагы аракет кылышты. Жанда сырттагы жүргөн, акылдуу көрүнгөн биздин байкебиз туура жооп берип, бул жоопту биз туура деп кабыл алабыз. Негизи жакшы болду, өзүбүзгө да билип алып, кайсы көчөдө жүргөнүн өзүң билген жакшы болду негизи. Азаматсыздар, 9-чу суроо кезек келди. Бул да тарых боюнча. Тарыхта Осман Гази деген адам ким болгон? Осман Гази. Турецкий бир полководец окшойт да? Осман Гази. Осман Гази. Бул деген Константинопольду, азыркы Стамбул шаарынын убагында ошол шаарды багындырган деп ойлойм. Кандай эле мурунку Византияга караштуу Константинополь шаарын Түркиянын баягы азыркы Түркиянын эсебине киргизген. Полководец, Полководец ханы деп ойлойм да. Осман Гази. Ошондо азыркы Стамбул шаарын ошол адамга байланыштуу да, ошол адам аркылуу убактыңыздар бүттү. Ошондо ошол адам аркылуу Константинополь шаары Стамбул болуп калган. Хан болгон да. Хан же ким? Султан Сулеймандын атасы го деп да ойлойм да. Менимче. Осман Газиби? Осман Гази. Сиздер мисалы ырчы болгон, же болбосо баатыр болгон, же болбосо бир түптөөчү болгон деп ушундай жооп беришиңиздер керек. Азыр сиздердики бир аз мындай чаржайыт болуп калып атат. Ошондуктан биз жоопту кабыл ала албайбыз. Бир ойлонуп туруп жакшыраак жооп бериңиздер. Убактыңыздар анда эгер ошол мен наугад эле айтып атам негизичи. Мындай вдруг повезет деген ой мененчи. Сиздерде значит сен билбейсиң. Осман Гази бул баатыр болгон, деп коюйм. Мен сиздерге жардам бере албайм. Осман Гази анда эмне баатыр болгон деп эле жооп беребиз да? Болот ошондой, же кандай бир конкретный бир эмесин. Менимче сиздердин жардамыңыздар бүттү, 4 жардам тең бүттү. Демек жардам жок. Эгерде азыр туура эмес жооп берсеңиздер, анда сиздер менен коштошобуз.
Ошондо акыркы жообуңуздар Осмон Гази. Бир жолу барбы мындай? Биз багыт бере албайбыз. Багыт бере албайсың. Мен мындай эле да. Жок, мен айтышым боюнча баягы Баатыр дейбизби же президент деп айтышыбыз керекпи же кандай? Ошондо бир багытта кетиш керек. Эмесин Башкаруучу же болсо кандай? Осмон Гази болгондон кийин Суроого жакшылап ой жүгүрсөңүздөр, балким жооп өзү эле келип чыгат. Осмон Гази деген ким болгон? Осмон Гази. Тарыхтагы Осмон Султан Гази деген Сулейманды адам эстедиңиз. ким болгон? Кайсыл доордо жашаган ал? Ошо значит эмел экен да. Түрк Башкаруучу. Түрк өлкөсүнүн Анан Түрк элинин анда баатыры деп эсептесек туура эле болот го дейм, анткени Баатыр деген бул сөз, бул мындай аябай кенен алынган сөз. ошо кенен алынган сөз. Баатыр деп койсок, Батыр эмес болуптур, батыр эмес. Анда Полководец. Хан. Полководец или хан? полководец кыргызчасы кандай болуп калат? Башкаруучу болуп калабы? Бизге так жоопту беришиңиз. Башкаруучу деп жооп берсек туура болобу? Полководец деп жооп берсек болобу? Анткени ал кезде президент деген жок болчу. Өзүңүздөр чечиңиздер. Убактыңыздар бүттү, машина ушул жерде токтосун. А сиздер жообун бериңиздер. Убактыңыздар кечирип коюңуздар, бүтүп калды. Хан десек да туура эмес болот да. Демек сиздердин акыркы жообуңуздар Полководец. Макул, полководец деп кабыл ала берели, алмаз. Кыргызчасын билиш керекпи же? Түрк элинин полководец. Түрк элинин эмес, түрк армиянын. Аны биз кабыл алдык, алмаз шер. Жооп. аябай жакшы ойнодуңуздар. Кымбаттуу такси кызматынын айдоочулары, көңүл бургула. Акчалуу байгелерге ээ болуп, темир тулпар уткуңуз келеби? Анда сонун таксиге кошулуп, байгелүү акцияга катышыңыз. Айына эң көп тапшырык аткарган айдоочулар акчалуу байгелер менен сыйланышса, бир жылда эң көп тапшырык аткарган айдоочулар арасында BMW X5 үлгүдөгү жол тандабас ойнотулат. Жол тандабастын ээси жаңы жыл алдында аныкталат. Сонун таксиге кошулуу үчүн 0500 16 55 55 номерине чалыңыз. Акция тууралуу кеңири маалыматты www.chekitsonuntaxi.kg сайтынан алсаңыз болот. Сонун такси, сен каалаган такси. Куда токтоду. Демек сиздердин жообуңуздар, акыркы жообуңуздар полководец дедиңиздер. Осмон Гази тарыхтагы Осмон империясынын негиздөөчүсү болгон. Негиздөөчүсү деген бул хан болуп калабы? Ошо Осмон империясы болуппу ошо? Ошо мен ошо сиздерге кичине болсо да багыт бердим. Биз айттык, эгерде жакшылап Осмон Гази Константинопольдо ошол ал жерде Осмон империясы өтө чоң. Бир гана Стамбул эмес. Азаматсыздар, сонун оюн болду. Куттуктайбыз. Жок, рахмат. 9-чу суроодо албетте туура эмес жооп берип калдыңыздар. Ошондуктан сиздер менен коштошобуз, бирок аракет Оюн жакшы ойнодуңуздар. Чоң рахмат сиздерге да. Сак саламатта туруңуздар. Ал эми биз урматтуу көрүүчүлөр, унаабызды токтотобуз. Себеби дегенде биздин оюнубуз дагы аягына жетти. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер дагы ушул оюнга катышам дей турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө латын тамгасы менен сонун такси деп Инстаграмдан издесеңиз, баракчасын табасыз, ал жака катталыңыз жана ал жака маалыматтарды, оюндун эрежелерин, жол жоболорун, шарттарын сөзсүз түрдө киргизип турабыз. Негизи бүгүнкү оюн кандай болду? Сенин оюңча. Бүгүнкү оюн алда канча кызык болду, бирок суроолор бир аз мурункуга караганда татаалыраак болгондой сезилди мага. Сен жооп бере алабы элең? Балким жооп бермекмин, балким мен дагы жеңилип калмакмын, утулуп калмакмын дегендей. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр айтат, ким баягы көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Ошондуктан көп нерсени көрөлү, билели, үйрөнөлү жана сонун такси программасына катышып, билим деңгээлибизди бир аз болсо да өстүрөлү. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Дайыр Исмадияров жана Алмаз Шер болдук. Аман туруңуздар.